Ош базарынын тегерегиндеги Киев жана Кулиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги тротуар соода борборунун пайдалуу үчүн казылган чуңкурга байланыштуу жума күндүн түнүндө көчүп түшкөн. Жертөлө көпүрө сымал жолдун так түбүнөн өткөн. Экөөнүн ортосундагы аралык 60 метрге чыкпайт. Жээги бетондолуп жаткан экен. Курулуш башталганда эле көчүп түшкөн жакта жарака пайда болгонун соодагерлер айтышууда. Берекет базарынын жетекчилигинен ушул зданияны торговый центр курабыз дегенден баштап ушул бизден могу канал өтөт эмеспи? Каналдын аябай мындай жанына курулган себебинен ушундай коркунуч туулду эле. Бая бул деле ач көздүктө тиги таза эле жол жакка чыгып алып, тиги светофор менен тең кылып салып алып. Жаракадан кийин көчүп түшөрүн айтып, соодагерлер Берекет Гранд Соода борборунун жетекчилигине чейин кайрылышкан. Бирок эч кандай реакция болгон эмес. Акыры жума күндөн ишембиге караган түнү көчүп түшкөн. Эгер окуя күндүз болгондо жолдо өтүп бара жаткандардын бирөөсүн басып калат беле дешет базарда иштегендер. Анткени менен тротуар урап түшкөндөн кийин электр түркүгү бош калып, зымдар эле кармап калган. Кокус үзүлсө бирөө жарымды басып калмак. Эскертүү берилген бул зданиянын аркы жаңысы курулуп атканда эле ошол жер эле кооптуу болчу. Подвалы -2. Суу болуп, могу речкадан суу бияка тееп атканда. Суу тееп, -2 суу болуп кетип, ошо ташып отуруп, цемент менен жапкылап отуруп бүтүрүштү булар наркы зданияны. 2 кабаттуу жертөлө казылып, жарака кеткенде эле атайлап түшүрүп, кооптулук тобокелчилигин азайтуу тапшырмасы берилген. Бирок алдын алууга жетпей өзү көчүп түштү. Бирок администрация өкүлдөрү өзүбүз түшүрдүк деп жоопкерчиликтен качып, интервью берүүдөн баш тартты. Кооптулук жаралган учурдан баштап шаардын тийиштүү мекемелеринин өкүлдөрү мониторинг жүргүзүп турушкан. Коркунучтун алдын алуу үчүн эскертүү да берилген. Кырдаалдан кийин жеринде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, көзөмөл органдар менен биргеликте абалга байкоо жүргүзүлдү. Берекет Гранттын кожоюну менен курулуш компаниясына 2 жума убакыт берилип, калыбына келтирүү тапшырмасы берилди. Тараптар берилген мөөнөттө бүткөрбөсө айыпка жыгылат. Бүгүнкү күндө главный архитектор менен главный конструктордун рекомендациялары алынды. Ошолор боюнча жумуштар жүргүзүлүп жатат. Пландар боюнча тротуар ашып кетсе бир 2-3 жумада бүтөт. Кайра 15 күн, 15-20 күн болуп калышы мүмкүн. Жеке тараптар өз эсебинен тротуарды жөнгө салат дегенибиз менен соодагерлер башка тарабында да жаракалар пайда болгонун айтышууда. Кыска убакытта алардын да алдын албаса көчүп түшүү тобокелчилиги бар. Дүйшөн Шаршембеков, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.